Алабука райондук администрациясынын демилгеси менен акыркы 2 жылдан бери райондогу Ортокбел дың жаткан жер массиви өздөштүрүлө баштады. Өткөн жылдын күзүндө бул аймакка 2886 гектар аянтка кылкандуу дан эгин арпа буудай айдалган. Андан сырткары сафлор жана тоют үчүн эспарцет себилген. Күйүүчү майлардын жетишсиздигинен, техникалардын жетишсиздигине байланыштуу бул жер 15 жыл, 16 жылга чейин эч нерсе эгилбей калган. Жайыт катары пайдаланып калган элек. Мына азыркы жылдан бери мына быйыл 5-жыл болуп атат. 5 жылдан бери бул жерлерге сафлор эгилип, сафлордун артынан арпа, буудай эгилип, мына быйылкы жылы 1100 гектар жерге айдалып эгилди. Ортокбелди өздөштүрүүгө бел байлаган дыйкандардын бири Бакай Рысымбетов элдин Ортокбел массивиндеги кайракы жерлерин ижарага алып, мындагы өзүнүн жерин кошуп 270 гектар аянтка буудай, анын ичинен 17 гектары күздүк буудай, 135 гектары жаздык эгин сепкен. Буйруса жылдын жакшы келиши менен түшүмдүүлүк жаман эмес. Учурда буудай тегиз баш алып, мол түшүмдөн кабар берип турган учуру. Бул Ортокбел массивинде мурун сапкоз малында Ортокбел сапкоз болгон, ошол малда жоюлгандан бери 27 жылдан кийин баштадык да эгин. 25 жылдан кийин эгин баштадык. Быйыл Кудай кааласа эми түшүм жакшы. Буйруса жакшы түшүм алабыз деп отуруп. 20 жылдан ашык мал жайыттан башкага жарабай калган бул талалар дыйкандын мээнети менен жашыл чөпкө айланган. Жакында Ортокбелде тоют үчүн себилген эспарцетти чаап жыйноо башталат. Түшүмдү коромжусуз оруп жыйнап алууда фермер дыйкандардын толук шарты бар. Жыл сайын районго жаңы айыл чарба техникалары келүүдө. Кудай кааласа 2 айдан оруп баштасак, бул заводдор менен договор сүйлөшүлгөн договорлор бар. Ошол жака өткүзөбүз. Одан тышкары элге керектүүн ушул Ортокбелде убактылуунча үрөөн сактоочу кампа курганбыз, ошол жерде сактайбыз. Анан ошол жерде сактап элге берип таркатабыз. Андан калганын үрөөнгө ошол жерде сактайбыз да кампада. Алабука районундагы Ортокбел массиви келечекте райондун экономикасын көтөрө турган аймак. Бул аймакка суга суусун чыгарууда аракеттери көрүлүп келет. Бул максаттар ишке ашса Ортокбелдин келечеги чоң. Тагайбек Акматов, Абдымомун Калбаев, Нурболот Мамбеталиев, Алабука району.